Кыргыз сому туруктуубу? Кантип насыя алууга болот? Баалар эмне үчүн өсүп жатат? Мына ушул сыяктуу суроолорго Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын адистери ар жума сайын кыргыз жана орус тилдеринде Улуттук банк билдирет уктуруусунда биринчи радиодо жооп беришет. Саламатсыздарбы? Эфирде Улуттук банк билдирет уктуруусу, студияда Назира Молдокулова. Ар бир өлкө өзүнүн улуттук валютасынын сырткы келбетине кам көрүп, ага аяр мамиле жасап турары белгилүү. Бул бир гана банкноттун же тыйындардын сырткы келбетинин сапатын, жасалгасын коргоо чараларын гана эмес, акчаны колдонуу мөөнөтүн узартып, элдин ага аяр сый мамиле кылуусуна дагы байланыштуу болот. Акчанын керектен чыгышы мыйзам ченемдүү көрүнүш, бирок эскирген, жыртылган банкнотту же кертилген монетаны соода түйүнүндө же транспортто кабыл албай койсо, албетте жагымсыз жагдайга туш болосуз. Бирок дээрлик бардык эле жарандар колуна тийген эски, керектен чыккан акчаларды алмаштыруунун ордуна жүгүртүүдө кармап жүрө беришет. Кыргызстандагы бардык коммерциялык банктар жана Улуттук банк мындай банкноттор менен монеталарды акысыз, эч тоскоолдуксуз алмаштырарын бардык эле жарандар биле беришпесе керек. Бүгүнкү программабызда дал ушул эскирген, жыртылган же кандайдыр бир кемтикке ээ болгон акчаларды кандай жол менен кытыраган жаңы акчаларга алмаштырууга болот деген суроолорго жооп алабыз. Студиябыздын коногу Улуттук банктын нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын камдык фондуларын сактоо жыйынынын башчысы Жолдошбек Мамырбаев. Жолдошбек агай, биздин студияга кош келипсиз. Кандай банкноттор жараксыз деп эсептелинет? Ошондой эле эскирген акчалар деп кандай акчалар айтылат? Алгач ушуга токтолуп айтып берсеңиз. Негизи улуттук валютабыз Кыргыз Республикасынын башка атрибуттары сыяктуу эле желеги, гимн жана биздин герб сыяктуу эле бир атрибут болуп эсептелет. Бул акчаларды чет элдик граждандар, мамлекеттен келгендер биринчи эле биздин ушул чегараны аттаганда эле биринчи акчаны алмаштырышат эмеспи? Анан ошол акчанын абалына карап биздин мамлекетке болгон көз караштары баягы эметилет да, калыптанат, пайда болот да. Ошон үчүн ушул мен башында ушу айтып кетейин, биздин акчага болгон ушул мамилебиз аяр болсо жакшы болот эле, акчабыз таза болсо да. Эми ушул эскирген акчалар деп биз ушул тешилип, жыртылган, бурчтары жана четтери жок болсо, эки бөлүнүп жана чапталган акчалар, негизи ушу эскирген акчаларды улуттук банк тарабынан бекитилген критерийлер бар да, ошол критерийлердин негизинде аныктайбыз, тактап эскирген акча деп эсептейсиздер. Эми критерийлерине да токтолуп көрсөңүз. Критерийлери ушул жана айтып кеткендей тешилип, жыртылган, бурчтары, четтери жок болсо, ошондой эле эки бөлүнүп кайра чапталган банкноттор эсептелет. Боекторго малынып, май же турмуш тиричиликтерин реагенттер менен булганган акчалар, баштапкы өңүн өзгөрткөн акчалар да. Анан жуулган акчалар болсо, күйгөн же өрттөлгөн акчалар, кээ бирде басылып чыгууда кемтиктер кетет да, ошондой акчалар дагы эскилиги жеткен акча деп эсептейбиз. Анан кээ бир акчаларды максаттуу түрдө тексттерин, сүрөттөрүнө кошумча сүрөттөрдү чийип салган убактар болот да, ошондой акчаларды. Анан кээ бирде ушул укук коргоо органдары тарабынан да атайын операциялар жасоо үчүн ультра кыскылык нурлар менен белгилеп коюшат. Ушундай болгон акчаларды дагы эскилиги жеткен акча деп эсептесек болот да. Эми Жолдошбек агай, монеталарга кандай критерийлер коюлуп, жараксыз же эски деген аныктамаларды бересиздер? Монеталарда баштапкы абалынан өзгөртүлгөн болсо, мисалы үчүн бирдеме чапкылап, тешилип, кетилген монеталарды же болбосо эритилген, ийилген, кесилген металлдар жокко аракеттенүүдөн келип чыккан тактар, кемтиктер болсо, ушундай монеталарда алдыңкы жана арткы бетинде белгилер болсо, ошолорду биз эскирген монеталар деп эсептейбиз. Жараксыз банкноттор менен тыйындарды алмаштырууда убаракерчилик барбы же жокпу? Аны үчүн атайын арыз жазып же акча төлөп мындай кызмат көрсөтүү кандай болот бул жагынан? Жок, бизде Кыргызстандын бардык аймактарында коммерциялык банктар жана улуттук банктарга бекер акысыз бул алмаштыруулар ишке ашырылат да, эски акчаларды кайра жаңы акчаларга да. Анан ошондой эле жанагы канча суммасы болсо дагы аны алмаштырып берүүгө биздин эмелер акылуу да. Бирок ошол акчаларды кабыл алууда анын экспертизадан өткөрүп, кээ бир шектүү банкноттор болсо, аларды экспертизадан өткөрүш үчүн арыз жаздырып алат да. Калган убакта мындай нормалдуу акчалар болсо, эч кандай тоскоолдуксуз алмаштырылат биздин областтар мекемелерде жана бардык коммерциялык банктарда. Алып барылган сумманын бардыгы эле, мисалы үчүн жараксыз деп же айрылган, тытылган келбеттеги акчаларды алып барса, ошонун кайра толук суммасы кайтарылабы же кайсыл бир пайызы кармалып калынабы? Бардык Кыргызстанда коммерциялык банктарда эгерде ошол эскилиги жеткен акчалардын 80%тен жогорку аянты сакталса, алар 100% алмаштырып беришет да, коммерциялык банктар. Ал эми биздин улуттук банкта болсо, ошол 50%тен жогорку аянты
сакталып калса, биздин улуттук банктын баардык мекемелерин областтарда жана биздин Бишкектеги башкы кеңсесинде алмаштырып берет да. 51%ден жогорку аянты сакталып калган банкноталарды толук 100% алмаштырып берет. Мисалы үчүн 1000 сомдун бир 51% сакталса, аны 1000 сом кылып алмаштырып берет. Эгерде 50% сакталган болсо, анда ошо 50%ин алмаштырып берет да. 1000 сомдун 500 сомун алмаштырып. Ал эми 50%ден кем болсо, анда андай акчалар алмаштырылбайт да. Жолдошбек агай, мына жогоруда сиз айткан критерийлер боюнча банкноттор колунда бар адамдар, мисалы, айрылып, жыртылып, тешилген, майланышкан, ошол банкнотторду, монеталарды качан, кайда барып алмаштырса болот? Мен жана жогоруда айткандай, ошол баардык коммерциялык банктарга барып алмаштырса болот. Ал эми биздин улуттук банктын Бишкектеги жана башкы кеңсесинде саат 9-тон 12-ге чейин келип алмаштырса болот. Канча суммада болсо дагы ушундай да. Баардык биздин областтык мекемелерде ушундай да 9-тон 12-ге чейин күндө алмаштырса болот эскирги жеткен акчаларды. Эскирген, жыртылган акчаны кармап жүрүүнүн өзү дагы мындай адамга жагымсыз го. Анан сиз айткан критерийлерге туура келбей, адам колундагы акчага канааттанбаса, аны барып деле алмаштырып алса болобу же болбойбу андай учурда? Болот. Баардык мен жогоруда айткандай, же коммерциялык банктарга кайрылып, же болбосо улуттук банктын ушул кассасына келсе, алмаштырып беришет да. Эми чын эле бул биздин ушу эскирген акчаларды колдонуп жүргөнүбүз жагымсыз да. Аны жаңы акчага алмаштырып алган жакшы да. Бирок ушу биздин элибиздин маданияты ушу акча кармаганга кичине өссө деп жакшы болот эле деп ойлойм да. Азыр көрүп атпайсызбы, жанагы кичи автобустарда 20 сомдуктар, 50 сомдуктар, көбүнчө майдараак банкноттор бырышы эле чөнтөктөргө салынып колдонгулго өтүп атат да. Ошол биздин жанагы төмөнкү номиналдагы банкнотторго өтө аяр эмес мамиле жасашат да. Себеби ал банкноттолор бир күндө бир нече адамдын колунан өтөт да. Мисалы үчүн эт саткан жерде сиз айткандай жанагы транспортто жабуучуларды баа бүктөп, анан айырып эметип салышат да. Эми чет мамлекетте бул акча колдонуу маданияты жогору да. Аякта ошол акчаны колдонууда өздөрү баягы капчыктарга салышып, бүктөбөй ушундай кылып кармашат экен. Алардын акчаларын жүгүртүүдө көбүрөөк жүрүшөт да. А биздин акча болсо жүгүртүүдө кичине азыраак жүрүп атат. Бул да болсо мамлекетке кайсыл бир деңгээлде чыгым да, кайра банкнотторду жаңысын жасап чыгаруу. Ооба, эски акчаларды колдоодон алып жаңыртып турабыз. Ошон үчүн мамлекетке бир топ чыгымдарды алып келет да. Ошон үчүн бул элдерге кайрылып кетчү үчүн нерсе ушул жакшы мамиле кылып, акчаларды жакшы капчыктарга салып бүктөбөй жакшы пайдалана турган болсо бүткө көбүрөөк убакытка чейин пайдаланат. Мындай маданият дегенде кээде кайдыгерлик, кенебестик дагы орун алып келет болуш керек да. Анткени ошол эле биздин жарандар башка чет өлкөгө чыкканда алардын акчаларын аяр кармап турабы? Бырыштырбай алып кармап атышпайбы? Анан эле Кыргызстанга келишсе эле акчага баягы кайдыгер мамилени жасап калышат да. Ошон үчүн сиз угармандарга кандай мындай кеңеш айтар элеңиз? Ушул кеңеш айтат элем да. Биздин Кыргызстандын акчасын ушул чыгарууда көптөгөн кишилердин эмгектери турат да. Ошол эмгекти биздин мамлекетибиздин өзүнүн улуттук банктын өзүнүн каражаты кетип атпайбы ошол акчаларгачы. Ошолорду туура түшүнүп, жакшы пайдалана турган болсо жакшы болот эле дейм да. Анын үстүнө мамлекетибиздин ыйык белгилери, символикалары турат, сыйлоо дагы керек дегендей. Ооба, улуу адамдарыбыздын сүрөттөрү жайгаштырылган ошон үчүн бизде Кыргызда мындай деген кеп бар да. Эмнени коргармасаң ошого зар болосуң деген да. Мен ушундай бир эме бар да. Ошон үчүн мен ушу угармандарга айтып кетип элем да. Кыргыздын ушул акчасын аяр мамиле кылып, жакшы сактап, сыйлап эметсе биздин мамлекетибизде камчыбыз калыңдайт эле. Анан мамлекетибиздин өзү жүзү болгон, жогоруда айттык, символика жүзү болгон акчабыздын дагы абалы жакшы болот эле да. Анын жашоо аз да болсо өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошушат эле деген ушул оюм бар да. Жогоруда Улуттук банктын нак акча менен иш алып баруу башкармалыгынын камдык фондуларын сактоо жыйынынын башчысы Жолдошбек Мамырбаев менен болгон маекти уктуңуздар. Анда улуттук валютабыз сомдун колдонуудан чыккан банкнотторун кайда качан алмаштырып алууга болору тууралуу кеңири маалымат ала алдыңыздар. Калкыбыз тарабынан кыргыз сомуна болгон аяр мамиленин жоктугунан Улуттук банк жылына 40 тоннадай эскирген керектен чыккан акчаларды жок кылып, анын ордуна жаңы акчаларды жүгүртүүгө чыгарат. Бул өлкө үчүн өтө олуттуу чыгым. Келиңиздер, улутубуздун сыймыгы болгон сомубузга татыктуу мамиле жасап, анын колдонуу мөөнөтүн узарталы. Сомдун тагдыры ар бирибиздин колубузда. Андыктан колдонуп жаткан банкнотторго чийбей, тытпай, тоголоктоп чөнтөгүбүзгө тыкпай, капчыкка салып кармоо маданиятын колдонолу. Урматтуу радио угармандар, ушуну менен Улуттук банк билдирет уктуруусу соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, режиссеру Бектурсун Калдаров. Саламатта калыңыздар.